Саламатсыздарбы? Бүгін бізде қонақта профессор Кубан Мамбеталиев, журналист, елші, илимдер доктору. Рахмат уақытта біздің студияға келгеніңіз үшін. Қандай сіздің немеңер тармағыңар мына билим жағына, билим беру тармағына жақын, экономикаға дағы елші болып жүргенде көп несіле жазағансыз. Қандай деп бағалайсыз мына біздің билим беру тармағындағы илим жағында қандай авал азыр бізде? Азыркы аракет министр жасаган аракет. Бул мурун эле башталган. Мурунку министрлерде да анан кийин бул аракет мындай батыштын стандартына жакындаган аракет. Батыштын стандартына. Мисалы Россиядан андан уже башын тартты. Ал кайта мурунку калыбына келип атат. Мурунку жана Советтер Союзунун системасындагы жана билим берүү мыкты болчу ошол. Анан 12 жылдык дегенде киргизип атат, азыр киргизем деп атат. Ал 12 жылдыкта кажет эмне керек 12 жылдык бизге? Бизге эмне кереги бар? Биз батыш үчүн даярдайбызбы адистерди? Биз Кыргызстан үчүн даярдайбыз да. Кыргызстан үчүн, Кыргызстанда иштейт, Казакстанда, Өзбекстанда, Россияда барып иштейт, анан барып туруп атайын мисалы кыргыздар ошо барып туруп Америкада же болбосо Европада иштейин десе ошол жактан барып окулат да кыргыздар. Мыкты тың кыргыздар ошол жактан барып окуп, кааласа ошол жакта калат, гражданство алат. Патриоттор келет, кайра келет. Ана эмне керек бар эле бизде ошого жакындаштык. Бул баары окшош болсун дейт го, бир система болсун деп. Жалпы дүйнөдө ошондой болот атпайбы? 12 жыл. 9 жыл, анан дагы 3 жыл. Мындай болуп атат да. Булардын эмеси саясаты мындай да, ошондой жакындатып биз өзүбүз мына Европага, Американ стандартына жакындатып алып, анан кийин кадрларды тандайт ошондон. Кадрларды. Мына Россия эмне болду ошондо? Эме болду Россия. Канча кадрлардын баарын алып кетти тияка. Өзүнө алып кетип атпайбы? Батышка. Батышка. Даяр кадр, окшош келди, сөп жакка өтүп кетти. Кызыгат тияктан, тилди үйрөнүп алат, анан сөп акчасы көбүрөөк болду. Бул жакшылыкка алып барбайт бул мамлекетте. Мамлекет өзүнүн салттуу байлыгын кармаш керек да биздин. Биздин баягы Совет доорундагы система, ошол система билим берүү системасы ошойдон ошого жакындаш керек болчу да. Ошо 10 жылдык жетет бизге. 10 жыл вполне жетет. Жанагы эми кандидаттык, анан докторлук диссертациялар, бакалавриат деп коет, анан теги магистратура деп коет. Азыр мына мисалы университетте бакалаврды бүтүп алат, 4 жыл окуп туруп, анан кийин кээ бирөө анын ичинен где-то бир 2-3% магистратурага келет да, магистратураны 2 жыл окуйт. Анан магистр деген экинчи дипломун алат. Эмне кереги бар? Бизде эгерде ал ошо илимге жакындайын десе, ошо тиги кандидаттык диссертацияны жазам десе, жана магистратура деген эмени жогортуу, өзүнүн профессионалдык деңгээлин жогортуу болуп атат да, мындай повышение квалификации. Анда аспирантура деген бар, аспирантурага өтүп алат. Азыр независимый сен бакалавриатты бүтүп алып өтөсүң, магистратураны бүтүп алып өтөсүң, аспирантурага өтсөң, аспирантурадан кийин сен кандидаттык диссертацияны жактайсың. Андан кийин докторантура болот, докторантура докторскийге чыгасың. Мына ушул. Аякта жок да. Батышталар жок, Европадан да жок. Европада жанагындай бакалавриат деп коет, анан PhD деп коет, а PhD'си бизге туура келбейт. Ал PhD'ни бизден эч ким эмете албайт, аны мындай кабыл албайт да биздин вактар. Россияда кабыл албайт, Өзбекстанда PhD деген болбойт да. Биз хорошо PhD'ни жактан барып бүтүп келгин. Бияктан профессор боло албайсың, же доктор боло албайсың, член советке кире албайсың, защитага, же болбосо руководитель болуп илимий жетекчи боло албайсың ал PhD менен. Эмнеге керек ал? Жетишсизби? PhD деген диссертация жактайт да PhD алыш үчүн. PhD мына мисал келтирейин. Кээ бир балдар бизден ошол жактан PhD болуп келип, ошол жактан иштеп, чоң даражага жетип PhD болуп келет да бизге. Анан келгенде берден докторский жактайт. Докторский жактап туруп, анан кийин уже ар жылышат. Ошондо жол ачылат аларга.
докторский жактагандан кийин. PhD негизинде аны кандидаттыкка теңеп, андан ары дагы бир Жок дегенде кандидаттык жактайт, кандидатты PhD жактайт. болуп турса дагы кандидатский жакташ керекпи? Кандидатты жактайт. Мына мисалы Алмазбек Бейшеналиев мурунку министр, ал теги Европадан иштеп келген, ал теги Америкада иштеген, Европада, Германияда иштеген, келгенде бияктан кандидатский жактады, педагогика боюнча кандидат педагогических наук болду. Анан кийин кандидат болуп туруп доктордукун жактады. Доктор исторических наук болду. Доктор исторических наук болгондон кийин анан ага жол ачылды кызматка. PhD колунда туруп, Да. ага кошумча дагы кандидаттык, анан докторлук жактады. Ушундай болду. Докторду алгандан кийин ошондо жол ачылды буга. Ошондо бизден. Кааласа тиги башка жакка кетип иштей берсин, ошол жакта анда кереги жок. Доктордун кереги жок, биздин докторский жакташтын кереги жок. Ошону жактап туруп кандидат педагогических наук, анан кийин доктор исторических наук болуп туруп, анан кийин Мына Болонья системасы болгоду эле. Ошондо бири-бирине айкалыштырган жокпу мына ондай PhD системасы тияктагы Европадагы, анан биздин Кыргызстандагы жанагы эки тепкичтен турган, кандидаттык анан докторлук. Бири-бирине мындай бир нострификация деп коет эмеспи? Ошондой болгон жок беле? Жок, нострификация деп эле сөз эле сөздү, андай аны признавать этпейт. Биздин ВАК высшая аттестационная комиссия деп коет, ВАК. Аны эметпейт аны, кабыл албайт аны. Ошо канча жыл өттү, бири-бирин эметтирген жок, айкалыштырган жок. Кабыл албайт. Азыр аракет кылып атат, мен ошону жасайм деп атат, азыркы министр ошону кабыл алдырам, анан тигиндей пейджини баарын көтөрөм деп, көтөрө албайт, болбойт ал. Кыйын. Көтөрө албайт. Это невозможно. 12 жылдык эменде киризе албайт. Бул керек жок. Керек. Это сломают. Кыйын, да? Да, сломают. Мурунку министр да ошон үчүн эмне болду? Андан мурунку министр да ошон болду. Булардын баары тең башынан 90-жылдан бери башканда жана Сорос келди, эмелер келди. Ошого жакындатайын деп, бизге жакындатайын, буларды унификация кылалык деп кылганда бизге кадр болот. Бизден ушуну тандап алабыз анан кийин. Тандап алабыз. Баары тең эле Америка менен Европадан чыкпайт да генийлер. Бирок ошонун ичинен 1000 кишини даярдасак, ошо 1000 кишиден экөө чыкса жетет буларга. Тандап алышат. Анан жанагы Фулбрайт деген эмеси бар, анда көп окутат, ошол болду. Программалар бар да. Жок, алар тиги мамлекет үчүн, Кыргызстан үчүн жок. Мына бизде канча Фулбрайтка болгон эмне болуп жүрөт азыр? Америкада жүрүшөт азыр. Ар кандай закрытый мындай исследовательский институттарда иштеп жүрүшөт. Аналитик болуп жүрүшөт. Борбор Азия боюнча. Бияка кабыл албай койсо, анан айласынан кетет да. Ал жөн эле сөз. Ал жөн эле сөз. Бияка кабыл албай койсо айласынан кетти деген ал кеп анда эмес мына. Мисалы Алмазбек Бейшеналиевди алалык, мына дагы мисал ушу. Бул жаңгысы ал эмес да ушу. Эмне бияка келди, эметкен жок. Аракет кылды да. Докторский жасады, аттыгилер жалкоолор, кереги жок. Мен PhD деп мактанып жүрө беришет. Мен алар өмүрүндө бир эле нерсени жактайт, PhD. Диссертация. Башка эчтеме мындай кереги жок, Конечно. Аны жакташ үчүн бир айдын ичинде жактай албайт да. Жок дегенде 1-2 жыл иштеш керек да аны үчүн. Правильно? Аны ошон өзлөрү мындай несостоявшийся болуп калат да, мындай кабыл эмесине жетпей калат да, баралына жетпей калышат да булар. Эки тепкичтүү кантсе сапаты жогору болот. Россияда ошондой болот, Россияда бар ошондой аспирантура, докторантура, доктор, кандидат бар тең. Биз ошол калып менен келатабыз, ошону өзгөртпөш керек. Ушуну калтырыш керек. Сапаттуу боюнча. Ушуну эмес керек. Жанагы академиктин эмеси деген ал башка сөз. Ал уже башка сөз. Ал уже эмне үчүн академикти алып атат, ал саясат болуп атат. Өзүнүн академиктин өзүнүн акчасы бар. Как неме сыяктуу, как стипендия сыяктуу берип турат да, членкордук көзүнчө акча, тиги акча, анча деле чоң акча эмес да Россияга салыштырганда. Бирок ошондой бар, эми аны башка жагынан эметиш керек аны. Ал жанагы дагы кошумча педагогикалык эме кылып, тажрыйба кылып, кандидаттарды даярдаса, докторду даярдаса, ошондон тиги членкор боло алат, академик боло алат. Өзүнчө школа түзүш керек. Мектеп мындай бир. Бул эми азыр билим берүү анча деле эми бул мындай текущий маселе деп койсок, антип агып бараткан эметип аткан маселе. Тиги газеттерде мына азыр мен айтып берейин могу жерде. Мисалы мына проблема министр образования алышып так мына.
мына эмеге чыккан, сайттарга чыккан. Facebook, Twitter, ВКонтакте, одна деме ВБ, вечерний Бишкек немесе. На кого работает министр образования деп чыгат? На кого работает министр образования? Биздин азына Гендербаева айтып атат да. Ну, получается, что работает в унисон Западу она. Она работает в унисон Западу. Западным ценностям, западным традициям, западным ориентирам в системе образования. Жаман бы. Наломает дров. В таком темпе она наломает дров. Мына. Жума сайын газеттер чыгып атат. Жума сайын мондай материалдар чыгып атат. Мына Азия Ньюс, Де-факто эмеде Садыр Нуркожоевич элдин ой пикирин эске алса, Догдуркул Кендирбаеваны кетирсин. Ушинтип жазып атабы. Мына кетирсин деп атат. Мына кайта-кайта. Жок, жаңы эле дайындалбады. Бул жакпай атат. Муну жазган эмете элдин үнү. Ким жазып атат? Мына бул тиги эме эмес, псевдоним эмес бу жерде. Журналисттер эмес. Мына Мухансиф Субакунов дейт. Ысыкөл району, Сарыкамыш айылы, Хан Кошой көчөсү. Все указан адрес. Ушундайлар көп. Ну, айылда отуруп алып, анан министрди сындаган көп жакшы. Анан кийин эксперттер жазып атат. Ошонун ичинен мугалимдер, стажы бар мугалимдер, эксперттер жазып атат. Бизге болбойт. 12 жылдык болбойт. Эме болбойт. Бул батыштын эмеси керек жок бизге деп атат. Кээ бир эмелер эксперттер айтып атат, жана 0-нчы класс деген бар эмес беле? Ошону эмеге киргизсе, жалпы системага киргизсе 1-нчы класс кылып, ошондой эле жана мурдагы эле система аттары гана өзгөрүп, жана 9-нчы класс, анан 11-нчы класс, 12-нчы класс болуп бүтөт дер. Ал эми ладно, ал тиги 12-нчы класс, ал тиги подсчет кылбайлар болчу, мына жазып атат бу жерде. Догдургул Кендирбаева вызывает много вопросов. Вот она предлагает закрыть русские классы в сельских школах. Айыл мектептеринде закрыть. Мына жазып атат. Закрыть русские классы в сельских школах. И предложение. С этого предложения она начала работать. А свои ссылки делает на зарубежный, западный опыт. Ну, западный опытты көрбөдүкпү? Жана музейде эмне болду эле? Музейде жанагы выставка болгондо. Жанагы эме деп койчу, жанагы традиционный эме деп койт, не традиционный корпоративный музейде жанагы эме гей-парад деп коюп, лесбиянка деп коюп. Эме болуп турганда, директор болуп турганда. Да. Ошондо колдогондо бул. Ана и получается, мына жазып атат. Не начнет ли Кендирбаева срывать политику президента Джапарова по развитию русского языка? Серьезно? Ну, анчалык деле бир орус тилин жок кылабыз дегенде эле анчалык болгон жок. Балким бир жерде айтылып калган, бирок жалпысынан орус мектептери Россия мектеп куруп берип атат. Да, Россия мектеп куруп атат, Россия эмнеге мектеп куруп атат, издеп атышат, чектебейбиз деп. Именно сельский эмеге куруп берип атат да, чтобы үйрөнсүн. Бизге керекпи кыргыздарга? Орус тили кереги жокпу? Мына маселе ошондо. Таптакыр кереги жок болсо анда Украинада кылсын. Мына Украина эмнеге барды? Украинанын жолуна баратабыз дейбиз антип кереги жок десек, мына таптакыр жаап салсак. Жок, андай бир жабыла тургандай эме жок го, анчалык. Орус тилине анчалык тилеме болгон жок. Кыргызча сөйлөгөн орустар көбөйүп баратат бизде. Анан мына, значит, азыркы жанагы НПО закон, НПО неправительственный организация закон кабыл алып атпайбы, ошого каршы чыгып атат, ушундай эмелер болуп атат. Грузия эмне болуп атат? Грузия ушундан баштады. Повтор Грузияда эмне болуп атат азыр Грузияда? Ошого каршы мына Грузия экиге бөлүнүп калды. Кимси жеңет, аны Кудай билет айманы. Эгерде жанагылар жеңсе, мына НПО каршы чыккан, ошо мыйзам каршы чыккан, анда жанагы Михаил Саакашвилинин доору кайта келет. Анда ошондой башталат Грузияда. Анда Грузия эмне болду ушуну Саакашвили менен? Россия менен согуш жарыялабадыбы? Россия менен согушпадыбы? Вот, ошон үчүн бул серьезный вопрос. Биздин министерство болгондон кийин биздин мамлекеттин эмесин колдош керек. Мамлекеттин, президенттин саясатын колдош керек. Президент ошондой туура саясат кылып атат. Мектепти ача алак. Российский жанагы эмелер бар, фонд, ошолордун жардамы менен мугалимдерди бияка алып келип, ошо Россиядан алып келип, үйрөтүп, эметип. Жакшы традиция да бул. Керек да бизге. Советтик мезгилдеги
билим сапаты бир топ жогору болчу. 10 жыл окуп мектепте, 12 эмес. Анан жанагы эң негизгиси жанагы илим жагына барганда 2 тепкичтүү болгон диссертациялар, кандидаттык, анан докторлук деп. Кийин мынау алмашуу болуп кетпедиби? Мектептерден биякта окуган мектеп окуучуларын батышка жиберип, алмашып, институтта, университетте окугандар дагы алмашып, программалар бир болсун, ошондо жеңилирээк алмашат деген сыяктуу жалпы система болсун деп. Анткени мынау чыгышта деле Сингапур, Малайзияда ушундай 12 жылдык болуп атпайбы? Мындай болуп атат да. Орус тилдин бизге кереги жок. Айыл мектепте жок. Айыл мектептерге орус тилди кереги жок. Орус тилди эметпейлик кереги жок. Орусчада Россиядан да мугалимдерде кереги жок. Корпус мира деген бар. Американский корпус мира. Илгертен. Корпус мирадан келет дейт, волонтерлор келет. Волонтерлор алардын акчасын алат да тияктан. Ал келип туруп үйрөтөт. Корпус мира. Американская неправительственная организация. Корпус мира. Но корпус мира зарекомендовал себя плохой репутацией. Проявил себя, получил плохую репутацию. Получается, что я подозреваю корпус мира в сотрудничестве с СРУ. Американ немелер жазып атат муну? Биз эмес. Мына американский писатель Джон Перкинс «Исповедь экономического убийства» деген китеп бар. Ошол жерде жазып атат мына сотрудничество с корпусом мира прекратил Узбекистан дейт. Сотрудничество корпус мира. В 2005 году. Казахстан в 2011 году прекратил. Туркменистан в 2012 году прекратил сотрудничество. Алар жок уже, келбейт аларды, да? А в России с 2002 года это запретил. Они не хотят видеть даже этот корпус, да? Но был газеттер жазып атат, Кендербаев, именно Кендербаев, она хочет отдать воспитание, вот именно корпус мира возрождать надо. Англис тилин үйрөткөн бар. Англис тилин, да, англис тилин үйрөткөн. Ну, англис тилин билсе жаман эмес го. Да. Жаман эмес, бирок келечекке эмне болот? Англис тилин үйрөткөндө не ущерб русскому языку, не ущерб кыргызскому языку. Эмне болду мына? Киев эмне болду? Ушундан баштады. Мы своя достаточная нация, мы древний народ. Мы будем свой украинский язык поднимать. Нам не нужен русский язык. Только будем это. Английский нам достаточно. Жалаң эле тил маселесинен чыккан жок, бирок ошондой болгон. Ошондон баштады да. Обработка мозгов. Обработка мозгов болуп атат да. Акырын билинбей эме болуп атат да. Мына мисалы обработка мозговду айтайын болсо, жакында 3 журналист Кыргызстандан эмеге барып келди. Жакында. Кайка? Харьковка. Зеленскийдин чакыруусу боюнча. Зеленский менен кезип келди. Ошол жерде Зеленскийден кезигип туруп, Зеленскийден үгүтүн угуп келди. Анан келип алып туруп бизге мына Адил Турдугулов. Мына Азия Ньюс көрсөтүп коюнчу мына. Азия Ньюс деген газета. Мына Адил Турдугулов жанында Зеленский. Бул факт. Кезиккени мына. Интервью алыптыр. Анан кийин мына бу жерде заголовок берип атат. Зеленский накта лидер экен. Лидер экен да. Ким айтып атат аны? Адил Турдугулов айтып атат. Макала жазды мына эмеге. Мына Зеленский азыркы замандын накта лидери экенин далилдей алды. Чоң макала менен жазып тур, мына келди, далилдей алды. Вот айтып атат. Зеленский жолдош керек. Ошол бул эми тревожный симптом да орусча айтканда. Тревожный симптом. Анан кийин булар мындай доомат келди. Зеленский бизге айтты дейт. Мындай статистиканы берди дейт. Бир Украина солдаты, бир солдат 8 Россиян солдатына барабар. То есть Украинадан бир солдат өлсө 8 аскер Россияны өлөт экен. Оны Зеленский ушинтип айтып бер буларга. Анан ошо ишенип атат да биздин эмелер. Ал жоготуулар жөнүндө мындай купуя сыр сыяктуу так жокко маалыматтар. Закрытая информация. Аны просто тиги эмелер берди, уже Россиядан берди ошол немени тартып алыптыр. Ошол встречаны. Мондай тиги талкаланган жерде алып туруп, руины, талкаланган жерде, бомбаланган жерлерде алып туруп, ошол жерге отуруп алып туруп, Зеленский отурат, анын жанында ошон бир 10 чакты киши отурат да, журналисттер барганда. Казакстандан барыптыр,
Тажикстандан барып бизден барыптыр. Анан кийин казактын МИДи ошондон кийин ошол чыгаргандан кийин миди чыгаргандан кийин айтты, казахская официальная власть, казахская власть не имеет отношения к этим делегатам из Да, Казахстана. мен окугам, эмне үчүн дипломатиялык канал менен эметпей өзүңөр чакырасыңар деп бизге айтып койбойсуңар деген нааразылык айтты. То есть это не представители официальной власти, они не уполномочены представлять Казахстан там. Это не правительственные такие организации, общественные организации. Бара берсин, конечно, бара берсин. Бирок баргандан кийин момундай үгүт болуп атпайбы, мына момундай. Зеленский азыр кантип Зеленскийди лидер деп айтабыз, кантип айтабыз, накта лидер экен деп айтабыз. Өзүнүн калкын, украинецтерди кырып атса, Эми өзү кырдырып атса, кырдырып атса, токтотуш керек болчу мунун баарын, токтотуш керек болчу. Токтотпой атпайбы? Узурпация кылып алды азыр уже. Выборго барбай койду. Атмен кылган жок. Согуш учурунда шайлоо өткөрүш мүмкүн эмес да. Согуш болуп атса. Да, но надо узаконить это момент. Надо узаконить. Биздин убактыбыз 9 мүнөттөй калыптыр. Бул жанагы билим берүү, жанагы журналистиканы айттыңыз. Экономика жагынан кандай дейсиз азыркы абалды? Экономика жагынан жакшы жылыштар бар. Мисалы, Өзбекстан менен Кыргызстандын байланышын айтайын да. Мурунку президенттер көңүл бурч эмес Өзбекстанга. Өзбекстандын жанагы тажрыйбасына көңүл бурч эмес. Өзбекстандын жетишкендигине көңүл жок, алар жаман, бизге болбойт, андай болбойт, биздики эле туура деп туруп, мына жакында Жапаров барып келип Ташкентке, анан мына сөзү оригинал кыргызчасын. Өзбекстанга барып абдан уялдым. Өндүрүш жагы астыга кетиптир. Булар самолет чыгарып атышат. Илгертен чыгарат, Самаркандта. Биз болсо тиш чугуштарды чыгара албай атабыз. Зубочистки. 30 жылдан бери митинг менен алек болуп, артта калдык. Мен айтып атам. Был в Узбекистане, стыдно мне стало, дейт, они митинги нам 30 лет проводим митинги, не можем остались позади деп атат. Бирок барып ушуну көрүп туруп ушуну айтканым, мондай сопоставить этип, мондай сравнить этип, мондай салыштырып эметкени бул жакшы нышан. Анан кийин ал просто мындай сөз болгон жок да. Азыр мына ошол Өзбекстандын жана автомобильный эмени курбады Өзбекстан. Быйыл ачылат деп атышат. Единственная страна Центральной Азии, Борбор Азиядагы бир эле өлкө автомобилди чыгарган өлкө Өзбекстан. Мисалы Казакстанда жок андай, Кыргызстанда жок, Тажикстанда жок, Туркменистанда жок. Туркменистанда болуш керек болчу, нейтральный деп туруп, андай эчтеке жок. Мына Өзбекстан чыгарып атат. Баштаганда Кореец менен баштады, Кореец сурогун бүттү, мөөнөтүн бүтүп туруп кетип калды, завод калды, оборудование калды, азыр Өзбекстан өзү чыгарып, пайдасын өзү көрүп атат. Жана ДЭУ деген компанияга Кыргызстанга келген дейт биринчи. Бизге келген. Ооба. Токмоктун эме чыгармак. Токмокту Голдстар Анан кийин бизден чыгара баштады эле. Баштап туруп эметкенден кийин биздин бийлик башка жолго түшүп албадыбы? Бакаевдин учурунда. Чочутпады, чочуп кетпеди булар. Бизден иштейбейбиз деп койду. Биздин бийликтен откаттарды сурай баштады. Эми башка понятно, бизди билебиз да кыргыздарды. Анан Өзбекстан бардык, Каримов толук шартты түзүп берди, полный контроль алды, эч ким ал жерге аларга тийишкен эмес. Иштеди. Только цивилизованный жол менен иштейбиз деди да. Совместный предприятие курду. Акционерный эмес. Акционерный жок аларда. Бул тармактарда. Совместный предприятие деген ошону бөлөт, мамлекет менен бөлөт. Акционер менен эмес, мамлекет менен бөлөт. Эки мамлекет ошо тиги инвестор менен мамлекет менен бөлөт да, продукцияны бөлөт. Продукцияны. Болду, иштеди. Ана мөөнөт коюлат, обязательно мөөнөт. А бизде ошо эмне болуп атат? Мына контролду алалы. 12-жылы Атамбаевдин учурунда биздин парламент кабыл албады закон о недрах, гендер жөнүндө. Ошондо мынтип жазган. Орусча жазылганда мынтип. Инвестор использует недра в течение 20 лет. Потом с пролонгацией до полного истощения запасов. Бул эме деген? Мөөнөт жок. Мөөнөт жок. Дольше века длится день дегенде. Дольше века можешь использовать это золотые месторождения. Ты учу, все. Ошону иштейсиң. Акционерное общество. Антекчер албайсың. Акционер деген мамлекет эмес.
мына ошентип иштебеди бизде. Акциялар кимге таандык экенин айтпайт да, жашырып коет кээде. Жер үйдө ошондой кетти, ошондой шарт менен кетти, ошондой кете берет. А бизге де жанагы кореецтер келебеди? Биз кореецтерди чочтуп Өзбекстанга барды. А дегенде бизге де ошондой ири Оксус деген Американ, Британиянын эмеси келген, золотодобывающий. Келип туруп бизде ошо жер үйдү баштап газет чыгарды, орусча, кыргызча газет чыгарып. Анан кийин ошо газеттин интервью бергенде алардын жетекчиси айтты да: "Мы готовы работать по продукции. Будем делить продукцию по цивилизованным стандартам. Никаких акционеров жерде жок, по продукции". Да, бизге жарабайт ал. Бизде тиякта үлгү болуп калган да, Кумтор үлгү болуп калган, образец болуп калган. Ошол үлгүнү жарабайт, кантип эметет ал. Балтача болуп атпайбы тиги үлгү? Бакиевдин учурунда беле, Оксус. Да, Бакиевдин учурунда. Анан кийин аны кетирбеди. Кетиргенде алар кайта кеткен жокту Британияга. Ал Ташкентке барды, Каримовго барды. Каримовго барып туруп айтты: "Биз мондай Кыргызстанга келгенбиз, мындай эми сизге сизден иштейли, кандай болот?" десе, ал Заравшан деген жер бар, ошол жерде Заравшандан мына бир месторождение бар, бирөө американецтер иштейт, бирөө силер иштейсиңер деп болду. Экөө тең иштейди. Мөөнөтү бүттү, кетип калды. Өздөрү эметип атат. Өздөрү азыр алтынды казып атат. Акционерное общество эмес аларда. Комитет, государственный комитет. Государственный комитет. А бизде деле ошондой болчу да. Акаевга чейин государственный концерн по золоту. Ошо госконцернде биз гос акционер кылып койдук. Кыргыз золото деп туруп акционерный компания кылып койдук. Ушул күнгө чейин акционерный компания. Ошону калыбына келтирсе болот да. Эми Кумтөрдү алды, эми башка жагынан дагы балким тартип орнотулат. Да, эми биринчи кадамды жасады. Биринчи кадамды жасады, жакшы кадам болду. Алар кетишти. Инвестор кетти, бүттү баягы. Чатактын баарын баштаган жана инвестор Кумтөрдө кетти. Эми бизге өзүбүзгө калды. Бирок жанагы акционерный формасы калып атат да. Ошо акционерный формасынын акырын эми видимо какой-то бир эме болсо керек, ошого баратабыз да. Ошону мамлекеттик кылып койсо, мамлекетке өткөрүп койсо, мамлекет госконцерндин кайта жаратып койсо, как эмеден. Мына ушул жерден эмнени айткым келет? Ушул жерден Өзбекстанга жиберип специалисттерди, адистерди ошол жактан үйрөнсүн. Как добывать золото? Мына 325 тонна алтын Өзбекстандын банкында запас катары жатат. Это 17 место в мире. Дүйнөдө 17 орунду ээлейт. По запасам, государственным запасам золота Өзбекстан занимает 17 место в мире. 325 тонн. А бизде канча бар? А биз биле албайбыз, потому акционерное общество. Акционерлер только билет. Улуттук банк жарыялаган баланча бар деп. Бирок алар жана алтынды дагы айткан, эмени да айткан. Улуттук банк акционерден сатып алып атпайбы? Аларда андай жок да. Кантип Ташкенттин банкы кимден сатып алат? Өзүнүкү, баары өзүнүкү. Государственный болсо кимден сатып алат? Ошо государственный комитет по золоту, геология боюнча ошол банкка сатабы аны. Золотой извлекательный фабрика бар бизде, мына Карабалта окшош. Бир жерде акционерный кылып коюп, акционерный алдагы, ал жерде государственный. Мамлекет акырында колуна алып атат. Убактыбыз бир өтөй калыптыр. Жалпысынан мамлекетке өтүп атканы мына экономика жакшы деп балайсызбы? Жакшы. Жалпысынан мындай жылыш болуп атат. Мындай тажрыйбаны үйрөнүп атабыз, көрүп атабыз. Просто жанагындай ката кетирбеш керек, кадр жагынан ката кетирбеш керек. Накта кадрларды алып келиш керек. Накта кадр деген накта лидерлерди, ал Зеленский накта лидер эмес. Ал Зеленскийди мактаган ал накта лидерлер эмес. Ошон үчүн мамлекет ойлогон. Чыныгы мамлекет ойлогон. Султан Ибраимовго окшогон лидерлер керек. Султан мамлекет ойлогон. Разаковго окшогон лидер керек. Ошондо акырындап ошого баратабыз. Ошого баратабыз. Азыркы бийлик эми бийлик дегенде мындай азыр мындай бир киши чечкен жок да. Эме болуп атат да. Анан мындай бири-бири менен эметип анан мындай тандем деп койсок болот да азырда. Ташиев менен Жапаров менен Ташиев экөө тандем. Тандем жакшы болуп атат. Бул баягы Кулов менен Бакиевдин учурунда тандем болгон эмес, андай эмес. Бул жакшыныкы алып бараткан тандем. Себеби жанагындай коррупция менен күрөшүү болуп атат, жанагындай ачылып атат эме. Только унутпаш керек деп бир нерсе унутпаш керек. Мамлекет биринчи иретте туруш керек. Үй бүлөсү эмес, аялдар эмес. Мамлекет
туруш керек. Қызықшылығы. Анан ошол мамлекетти башташ керек. Уақытымыз аяқтап қалды. Рахмат сізге. Бізде қонақта профессор Кубан Мамбеталиев болды, Қырғыз Республикасының елшісі, журналист, илимдер доктору. Рахмат сізге. Рахмат. Саламат болыңыздар.